Орозодо адамдарга күнү бою тамак ашынан, суудан баш тартып, руханий жактан өзүн азыктандырып, жаман кылык жоруктардан тазаланууга мүмкүнчүлүк берет. Ошондуктан мусулмандар ыйык айды чыдамсыздык менен күтүп, ушул айда жакшы тилектерди тилеп, соопчулук иштерин көбүрөөк жасаганга аракет кылышат. Эгер нафсы ачка болсо, адамдын калган тулку бою ток болот. Эгерде нафсы ток болгон болсо, башка мүчөсү ачка болот да, кандай азгырыкка барат. Ошол нерселерди кармагандан кийин анан адамдын жүрөгү тазаланат. Жүрөк тазалангандан кийин өздөгү бардык моральный жактан дагы, материальный жактан дагы башка байкуштарга көңүл бөлөт. Саламатсыздарбы? Кезектеги жардам Чүй облусунун Панфилов районуна келдик. Бул жардамды өкмөттүн Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентишевдин жардамы деп түшүнсөк болот. Ыйык Рамазан айында элге жардам берүү максатында Эркин Тентишевдин командасы Чүй облусунун Панфилов районуна сапар алды. Ал жердеги карапайым элдин үмүтү жанып, кубанычында чек жок болуп турду. Панфилов районунун Чалдабар, Кайынды шаары, Фрунзе, Эркинсай, Вознесеновка жана башка айылдардын аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ун, кант, өсүмдүк майы, чай жана башка азык түгүлүктү Эркин Тентишев өз каражатынан берип жатты. Бүгүнкү күндө Панфилов районунда ушу 6 айыл өкмөт бир шаар бар. Ушу 6 айыл өкмөт бир шаар боюнча социалдык жакты тейлеген биздин соцзащитадан алган өтө муктаж болгон, кыйналып аткан, ушу мүмкүнчүлүк чектелген жетим жесирлерге ушулар улуу Орозо айында ушу биздин Чүй областынын ыйгарымдуу өкүлү губернатор Тентишев Эркин Саткынбаевдин ушу жакшы бир жөрөлгөсү менен бүгүнкү күндө ушу жакшы бир элибизге бир жакшы бир жардам болуп атат да. Бүгүнкү күндө эле эмес, буга чейин бир нече жолу Эркин Саткынбаевдин жылда берилип келаткан ушундай жакшы бир элге журтка кылып аткан ак кызматы бар да. Бүгүнкү күндө ошол иш чарасы уланып атат. Панфилов районунан 150 үй бүлөгө жардам берилип, ар бир айыл өкмөтүнө 20 кап ун жана азык түгүлүк бөлүндү. Аталган Панфилов районунда жардамга муктаж үй бүлөлөрдөн келип, Эркин Тентишевге ыраазычылыгын билдиришти. Рахмат бизге күн помощь бергенген Эркин мырза байкеге. Байке сизге чоң рахмат, элдин соогуна калдыңыз Орозонун күнүндө. Чоң рахмат өз жанынан чыгарып, ушундай жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга берип атканына. Бул эл ыраазы а кишиге. Анткени жылда берет экен да. Былтыр да бериптир, мына быйыл дагы. Өкмөттүн Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентишевдин бул жардамы биринчи же акыркысы эмес. Мындай жардамды ал 20 жылдан бери берип келет. Кээ бир саясатчылар куру сөз менен кулак тойгузуп, шайлоонун алдында пайда болуп, кайра жок болуп кетүүдө. Бирок ар дайым сөз менен эмес, иш менен көргөзүп келген Эркин Тентишевге эл ыраазы болду. Бүгүнкү күндө дүйнөнү дүрбөлөңгө салган коронавирус илдети көп адамды түйшүккө салды. Көп жерде жумушсуздук күч алды. Ал эми ушул ыйык Рамазан айында жумушсуздук күчөп аткан учурда ушул жардам аба суудай керек болуп турат деп ушул жердин тургундары кайрылды. Райондук мамлекеттик администрациянын социалдык саясат секторунун баш кадиси болуп иштейм. Азыркы күндө ошо коронавирус инфекциясы байланыштуу аз камсыз үй бүлөлөргө социалдык гуманитардык жардам көрсөтүү боюнча иш алып барабыз. Азыркы күндө Чүй облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү тарабынан 140 үй бүлөгө жардамгер болуп турат. Ушундай жардамдар көбүрөөк болуп турса, анткени бизде жумушсуздук өтө курч маселе бул биздин Кыргыз Республикасында. Ошого байланыштуу ушундай бир аз жардам болуп турса, элибизге бирге бул жардам болот деп ойлойбуз да. Бардыгы ыйык Рамазан айында Эркин Тентишевге терең ыраазычылыгын билдирди. Өкмөттүн Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентишевдин командасы кайрымдуулук иш чарасы менен Чүй облусунун Жайыл районуна сапар алды. Жайыл району 1993 жылга чейин Калинин району аталып келген. Аталган район чыгышынан Москва, батышынан Панфилов, түштүгүнөн Суу Самыр өрөөнү менен кесилишет. Кыргыз Республикасынын Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн атынан Тентишев Эркин Саткынбаевдин атынан мына буга чейин ал
демечүлүк кайрымдуулук иштерди жасап келген. Ошол ишти бүгүнкү губернатор катары эмес, өзү жаран катары дагы, патриот катары дагы элдин жашоо турмушуна өзүнүн кайрымдуулук мамиле менен жасап жаткан иштерин улантып, бүгүнкү күндө Жайыл районунда 260 үй бүлөгө азык түлүк пакети таратылып жатат. Бул гуманитардык жардам. Жайыл районунун аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ун жана азык түлүк таратылды. Эркин Тентишев быйыл ыйык Рамазан айында жалпы 4000 үй бүлөгө өз чөнтөгүнүн каражат бөлүү менен жардам берип жатат. Мындай жардамды ал 20 жылдан бери берип келүүдө. Бүгүнкү мынакей Жайыл району боюнча Чүй областынын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн атынан мына 260 муктаж болгон, ошондой эле арасында мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз бар. Ошондой эле мына Памирден келген 4 үй бүлөбүз бар. Ошолордун баарын камтып, мына 260 үй бүлөгө жардам көрсөтүп атат. Ошондой эле мынакей Эркин Саткынбаевичка Жайыл районунун атынан, Жайылдын элинин атынан чоң ыраазычылык айтабыз. Мына буга чейин деле ушу муктаж болгон жарандарга өзүнүн жардамын көрсөтүп келген. Мына бүгүнкү күндө дагы мына ыйык Ороз айында ошого мына муктаж болгон жарандарыбызга мына жардам берип атат. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Жайыл районунда 20 памирлик кыргыздар бар. 26 апрелде алардын 12-сине Кыргызстандын жарандыгы берилди. Салтанаттуу иш-чарага Чүй облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентишев өзү келип катышып кеткен. Эми булар дагы Эркин Тентишевдин кайрымдуулук иш-чарасына катышып, Рамазан айында un жана азык түлүк менен камсыздалды. Аябай жакшы болду. Мана Ороздонун күнүндө эми бул жардам эми чыныгы жардам болду да эми. Жакшы жардам болду. Бул жардам үчүн Кыргыз мамлекетинин президентиге бүгүнкү жардамды алып келген Чүй облусунун губернаторуга ыраазычылыгымды билдирем. Жалпы памирлыктардын атынан жеке өзүмдүн атынан. Чүй облусу Жайыл районундагы Кара суу айлык бүтүнө келдик. Бул жерге 3 айыл аймагы карайт экен. Бул жардам дагы кезектеги жардам деп айтсак болот. Өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентишевдин жеке демилгеси менен мына ушул айылда жашаган карапайым жөнөкөй элге ыйык Рамазан айында 1 кап un жана баштыкча анын ичинде азык түлүктөр таратылып аткан учуру орозоңуздар кабыл болсун.